Valentina Shevchenko UFC uyumunda чемпион болуп, чемпиондук курун 6 жолу коргой алган кыргызстандык мушкер акыркы беттеши үчүн эле $392,000 акча алган. Бирок бул ийгиликтерге Shevchenko оңойчулук менен жеткен эмес. 5 жашынан бери машыгып келген Valentina Shevchenko Muay Thai боюнча 11 ирет дүйнөлүк чемпион, кикбоксинг боюнча 3 ирет дүйнө чемпиону, 2 ирет MMA чемпиону боло алган. Бүткүл убактысын спортко арнаган Valentina ок атуу боюнча да жарышка катышып ийгиликтерге жетишип келет. Бүгүнкү күндө Valentina Shevchenkoну 3 өлкөнүн элдери өз жаранындай көрөт. Алардын катарына Кыргызстан, Россия жана Перу өлкөлөрү кирет. Кыргызстанга сары кыз деген каймана аты менен таанылса, дүйнөгө ок каймана аты менен таанымал. Достор, эгерде биздин каналды колдогуңуз келсе, бул видеого бир лайк коюп, Кыргызстан каналына катталып кеттиңиздер. Ошол бизге жетиштүү болот. Бүгүнкү чыгарылышта Valentina Shevchenko кандай жашат жана миллиондогон акчаларını кайда жумшайт кеттеген эмесе. Valentina Shevchenko 1988-жылы Бишкек шаарында туулган. Апасы Елена Shevchenko Кыргызстандагы Muay Thai федерациясынын президенти жана апасы Muay Thai боюнча кара ремендин ээси. Апасы өзү спортко жакын болгондугу үчүн өзүнүн кызыны Valentina Shevchenkoну 5 жашынан тэквондого берген. 5 жашынан баштап бүгүнкү күнгө чейин Valentina Shevchenko өзүнүн эжеси менен биргеликте бир гана машыктыруучунун колунда машыгып келет. Эжеси Антонина Shevchenko 1984-жылы Бишкек шаарында туулган. Бүгүнкү күндө Valentina Shevchenko сыяктуу эле эжеси да UFC уюмунда беттешип келет. Антонина Shevchenko'нун каймана аты Пантера. Павел Федотов минтип айткан: "Мен Кыргызстандын курама командасыны даярдап жатканда кичинекей Антонина Shevchenko'ну апасы залга алып келип мага тапшырган. Андан кийин эле Valentina Shevchenko'ну 5 жашында спортко алып келген" деп эстейт. Жогоруда айткандай эле Павел Федотов бүгүнкү күнгө чейин Shevchenko'лорду машыктырып келет. 12 жашында Valentina Shevchenko биринчи профессионалдуу беттешини өткөргөн. Анын атаандашы 17 жашта болгон. Бирок жашы бир канчага улуу болгондугуна карабастан, Shevchenko биринчи беттешини жеңиш менен аяктаган. 15 жашында болсо өзүнүн 10 жаш улуу болгон атаандаштары менен да мушташып келген. Башкача айтканда, Valentina Shevchenko жаш кезинен эле спортко келип көптөгөн ийгиликтерге жеткен. Көрүүчүлөрдү таң калтырбаштыгы үчүн өзү 15 жашта болуп туруп 17 жаштамын деп айтып беттешкен. Аралаш мушташ боюнча биринчи беттешини 14 жашында өткөргөн. Бүгүнкү күнгө чейин аралаш мушташ боюнча 25 беттеш өткөрүп, анын 22сини жеңиш менен аяктаган. Muay Thai. Valentina Shevchenko 2003-жылы Казакстанда Muay Thai боюнча 15 жашында дүйнөлүк чемпион болгон. Бул менен эле токтолуп калбастан 11 жыл ичи 2014-жылга чейин чемпион болуп, Muay Thai боюнча 57 кг салмакта 11 жолу дүйнөлүк чемпион болуп аталган. Muay Thai бул Таиланд өлкөсүндө пайда болгондугунун айынан Таиланд өлкөсүндө дүйнөлүк чемпионаттар көп өткөрүлгөн. Дал ошол себептен Valentina Shevchenko жана эжеси Антонина Shevchenko өзүнүн тренери менен Таиланд өлкөсүнө тез барып ал жакта жашашып машыгып келишкен. Таиландтагы жашоо боюнча Valentina Shevchenko бул өлкөдө Muay Thai боюнча машыгууга залдар көп жана спарринг үчүн атаандаштары көп. Бул өлкөдө сага эч ким тоскоолдук кылбайт, машыгуу үчүн мыкты өлкө деп айткан. Албетте Таиланд өлкөсү Valentina Shevchenko'ну өз жаранындай кабыл алган. Valentina Shevchenko'нун улуту орус жана 15 жашында Россиянын Сочи шаарына Кыргызстандан көчүп кеткен. Сочи шаарында Valentina Shevchenko'нун машыктыруучусу Павел Федотовдун туугандары, тааныштары болгондуктан Shevchenko'ну Россия өлкөсүнө алып барып машыктырган. Себеби машыктыруучусунун айтуусу боюнча Valentina Shevchenko'га Кыргызстанда спарринг кылууга атаандаш калган эмес. Дал ошол себептен Valentina Shevchenko'ну дагы да күчтүү машыктыруу үчүн чет өлкөлөргө алып кеткен. Россияда Valentina Shevchenko 3 жыл жашаган. Кийинчерээк анын машыктыруучусу Валентинаны Латин Америкага алып кеткен. Россияда да ылайыктуу атаандаш калган эмес деп Павел Федотов айтып келет. Бүгүнкү күндө Valentina Shevchenko Перу өлкөсүндө машыгып, ошол жакта жашап келет. Жана баарыңыздар билгендей эле, бир колуна Кыргызстандын желегини көтөрсө, экинчи колуна Перу өлкөсүнүн желегини көтөрүп чыгат.
Себеби Валентина Шевченко бул өлкөдө өтө популярдуу жана ал өлкөнүн элдери өз спортчусун колдогондой колдоп турушат. Жана Валентина 10 жылдан бери Перу өлкөсүндө жашап, экинчи өлкөм Перу деп айтып келет. Шевченко бул өлкөнүн жарандыгында алган. UFC уюмунда Валентина Шевченко 2015 жылдан бери беттешип келет. 6 жыл ичинде UFC'де 13 беттеш өткөргөн жана 6 ирет чемпиондук коргой алды. Албетте UFC уюму өз мушкерлерине өтө чоң суммадагы акчаны төлөп берерин баарыбыз эле билебиз. Андан да көп чемпиондорго төлөп берет. Мисалы, акыркы боюнда Валентина Шевченкога $392,000 акча төлөп берди. Демек, бир жылда 2 беттеш өткөргөн Валентина Шевченко өзүнүн спорттук карьерасында миллиондогон долларларды тапты. Албетте мынча акчаны дүйнө чемпиону кайда коротот деген суроого көпчүлүгү жооп алгысы келет. Бул суроого Валентина Шевченко мага саякат кылуу жагат жана бардык тапкан акчамды саякат кылып жатып коротуп салам деген. Чындыгында эле Валентина Шевченконун Instagram баракчасына кире турган болсоңуз, качан болбосун чет өлкөлөрдө эс алып жүргөн болот. Эң кызыгы унаа менен 72 күндө саякат кылгандыгын айтат. Жана Валентина Шевченко сүрөт, видео тартканды да жакшы көрөт. Себеби Кыргызстанда режиссерлукту окуган. Ошол себептен кайсыл жакка саякат кылбасын, коо сүрөт, видеолорду тартканды унутпайт. Мындан сырткары Валентина Шевченко пистолет менен ок атканды жакшы көрөт. Жада калса атайын ок атуу боюнча жарыштарга катышып, ал жактан да ийгиликтерге жете алган. Эжеси Антонина Шевченко болсо ок атуу боюнча Перу өлкөсүнүн чемпиону болгон. Демек, Валентина Шевченко бош убактысында пистолет кармап ок атканды да жакшы көргөндүгүн жашырбай келет. Достор, бүгүнкү чыгарылышыбыз сиздерге жакса, анда бул видеого бир лайк коюңуздар, Кыргызтоп каналына катталыңыздар жана бул видеонун ссылкасын башкалар менен да бөлүшүп кетүүнү унутпаңыздар. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.